Тигүү тармагынын чар жай теши алып баруусу жакынкы жылдары жоюлат. Кыргыз өкмөтү бул үчүн Технополис долбоорун ишке ашырууну колго алып жаткандай эле өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Сокулук районунун Военно-Антоновка айылдык аймагында 40 гектар аянтты түзгөн жер тилкесин ижарага берүүнү чечип берди. 11 канал тикмечилердин келечеги туурасында талкууну бүгүн да улантат. Лекпром ассоциациясынын президенти Сапар Асанов бир күн мурун каналдын түз эфиринде Технополис идеясын ишке ашыруу процесси 12 жылдан бери созулуп, акыркы колдоого алынганын жакшы жышаан катары сыпаттаган. Айтымында долбоор 3 этап менен ишке ашат жана тигүү кездеме ишканаларынын продукцияларынын көлөмү 30%га жогорулайт. Бүгүнкү талапка жараша жана башка ушул Евразиялык экономикалык бирикменин ички мамлекеттерде рыноктардан дагы бир соода буюмдарга, соода чоң борборлорго чыгыш үчүн сөзсүз түрдө биз өндүрүшүбүздү, өзүбүздүн өндүрүштү бүгүнкү талапка туура келтиришибиз керек. Лекпром ассоциациясы ишкерлер менен бирдикте 3-5 жылдык мөөнөттө Технополисти бүткөрүүсү керек. Учурда бул жер тилкесинде эч кандай инфраструктура жок, ошондуктан курулуш иштери нөлдөн башталат. Буга кошумча 5000 орундуу жатакана, бала бакча жана бир канча кампа куруу пландалып жатат. Бүгүнкү күнү бизге талап кыла турган электр энергиянын баардыгын жаптып берүү, ошол талапка жараша электр энергияны камсыздоо бүгүнкү күнү маселеси жок деп ойлойм. Бүгүнкү күнү профессионалдуу деңгээлде даярдалган кадр бул маселе биздин экинчи бир чоң көйгөйүбүз да. Биринчи чоң көйгөйүбүз ошол өндүрүш жетишпеген, өндүрүш имараттары жетишпегендиги, экинчиси болсо ушул кадрларды дайындоо. Жогоруда айтылган инфраструктураны жана Технополисти тургузууга $90 миллион же 2 миллиард сомдун тегерегинде каражат кетери болжолдонууда. Ал каражат жеке ишкерлердин жана эл аралык донорлордун жардамы менен көтөрүлөт. Өз кезегинде Сооронбай Жээнбеков долбоор өндүрүш тармагын гана эмес, жеңил өнөр жай тармагындагы илимий технологиялык потенциалды көтөрүү багытында камтышы керектигин айткан. Ошол эле кезде өкмөт бара-бара бул жаатта бир топ пландарды ишке ашырып баштаган. Жеңил өнөр жай өндүрүшүн колдоо максатында 2021 жылга чейин пахта тармагын өнүктүрүү концепциясы кабыл алынган. Токмок шаарында кездемелерди чыгарган Текстиль Транс ишканасы эксплуатацияга берилди. Ал эми Кара-Балта шаарында деңиз текстиль фабрикасынын курулушу башталды. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун чечими менен Технополис долбоорун ишке ашыруу үчүн Чүй облусунун Военно-Антоновка айылында жер бөлүнүп берилди. Текстилдин экспорту өлкөдө алтындан кийин экинчи эле орунда турат. Кыргызстандык тикмечилердин эмгеги Орусия жана Европа өлкөлөрүнө чейин экспорттолуп, соода көлөмү жылына $7 миллион жетет. Расмий эмес сандар $1 миллиард ашууда. Тигүү тармагынын өнүгүүсүнө 2005 жылдан тарта киргизилген патент системасы да жол ачкан. Бул ыкма мурдатан көмүскө иштеп келген көп ишканалардын ачыкка чыгуусуна жол ачууда. Бирок ага карабай ушул тапта ишканалардын дагы 27% көмүскөдө кала берүүдө. Ушул тапта өкмөттүн өндүрүш тармагындагы аткарган иштерин тизмектейбиз. Таанышып алыңыздар, 11 каналынын оосунда өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин өкүлү Талантбек Карасартов конокто. Талантбек мырза, кош келипсиз биздин студияга. Саламатсызбы. Мына кечээки күндөн бери текстиль тармагында багытталган пландар тууралуу да талкуулап жатабыз. Кеп ошол алгачкы жолу курулат деген Технополис туурасында болсун. Негизи концепцияда жазылгандар туурасында айтып бересизби? Мисалы, Технополистен бирөө эле курулабы же аны улантып кетүүнүн башка жолдору да такталганбы? Рахмат. Текстиль жана тигүү өндүрүш үчүн Технополис куруу бул эки чоң багытта болот. Бул биринчиси бул кыска мөөнөттө 2 жылга чейин ишке ашыруу. Экинчиси бул узак мөөнөттө ишке ашыруу. Бул 5 жылдан ашык. Буга чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ата мекендик тигүүчүлөрдү колдоо жана жеңил өнөр жай тармагындагы ишканаларга максималдуу ыңгайлуу шарт түзүү керектигин айткан эле. Жакынкы эле 5 жыл ичинде кандай өзгөрүүнү көрө алдыңыз? 5 жыл ичинде 23-июнда ушул жылы өкмөттүн токтому чыкты. Премьер-министр Жээнбеков Сооронбай кол коюп токтому чыкты. Жанагы Технополис боюнча бул Технополис Чүй областында, Сокулук районунда, Военно-Антоновка аймагында жайгашмак болот. Ошондо алдыңала эсеп менен ар бир ишканада канча жумуш орундары пайда болушу күтүлөт?
мындай общий суммасын айтсак 110 миң иш жумуштар орун болот. Кыргызстанда бүгүнкү күнү тигүү тармагы кайрадан жанданды деген пикирлер айтылып жатат. Жыл башынан бери кандай өзгөрүү болду? Кандай мисалдарды келтирсек болот? Бир чоң мисал, бул жыл башында бир чоң ишкана кирди, бул Осо Текстиль Транс, жана переработка хлопка волокна деп коет, суткасына 10 тоннадан чыгарат, 150 адам иш менен камсыз болду да. Кыргызстан өндүргөн товарлар Орусия жана Казакстан рыногунда өз ордун таба алды, бирок убакыт өтүп жатат. Негизи биздин сапатка ынанып келген менен элдин товарларынын сапатына болгон талабы кандай болуп калды? Сапаты менен жана модели жагынан Кыргызстанда даярдалган кийимдер дүйнөлүк ата чыккан фирмалардан кийимдеринен кем калышпайт. Ал эми баасына алар салыштырмалуу биздики абдан канча арзан. Мына жогоруда айтып кеттик эле, кечээ күнү берүүбүздө ишкерлер коомчулугунун өкүлдөрүнүн оюн угуп көрдүк эле. Негизи ушул долбоорду өкмөт менен бизнестин ортосундагы эң жемиштүү кызматташтыктын мисалы катары сыпаттаса болобу? Как раз ушул долбоор өкмөт менен ишкерлердин долбоору деп эсептесе болот. Бул жанагы премьер-министрдин колдоосу менен ишке ашып жатат. Маегиңизге рахмат. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин өкүлү Талантбек Карасартов менен баарлаштык. Бул маекке кошумчалай кетейин. Тармакты колдоо максатында өкмөт технополистерди түзүү, бактаны кайра иштетүү жана жибек өндүрүшүн калыбына келтирүү, Ош облусунда индустриялык парктарды уюштуруу, жүн жана тери сырьёолук базасын түзүү жана лабораториялык сыноо базасын өнүктүрүү иш-чараларында иштеп жатат.